Интернет желесіндегі сайттардан алынған ақырқы маалыматтары менен таныштырып, эфирде сайтқа саякат берүүсү, аны менен мен Айжамал Олжобайкызы таныштырам. Саламатсыздарбы? Осмонбек Артыкбаев шайлоо дегенде чуркап кеткенбе? ТЭЦ чуусунан улам атагы таш жарып, ал чырдан кургак чыккан энергетика министри Осмонбек Артыкбаевди коомчулук жакшы таанып калбадыбы? Жакшы тааныгандардын айтуусунда министр учурунда мамлекетти миллиарддаган сомго сызга отургузган дешет. ТЭЦ чуусунда башкы прокуратура ТЭЦти оңдоо үчүн Кытайдан 385 миллион доллар карыз алынып, анын 111 миллион долларын жеп кеткени аныкталган. Миллиондор сол чөнтөккө солонуп кеткен долбоордун жетекчи катары энергетика министри Осмонбек Артыкбаев башында турган. Эми өткөн иш өттү, соту да жабылды. Ал кезде Артыкбаев ден соолугу начарлап, майыпты коляскада отуруп, сотко келгени бардын эсинде болсо керек. Абалы оор экен деп аны аягандар да бар эле. Ал кылыктары унутула түшкөнбү? Айтор шайлоого тызылдап чуркап жүргөнү тууралуу кабарлар коомчулукта шамалдай тез тарап турган чагы. Неман фирмасынын дарыканаларында иштеген кызматкерлерди ачык эле жумуш керек болсо, мен айткан партияны шайлайсыңар, жакындарыңарды да шайлагыла деп опузалап жатканы айтылууда. Алардын даректерин чогултуп, партияга канча добуш чогулганын санап, санаасы менен байып жаткан учуру. Бул тууралуу анын кызматкерлери айтышууда. Балким пандемия учурунда кыйналган элдин аркасы менен капчыгын толтуруп алганын актап жатабы деген ой да келбей койбойт. Илья Варламов депутатка талапкер Маматалиев аны жеке пиар үчүн колдонгонуна нааразы. Учурда Бишкекте жүргөн орусиялык блогер Илья Варламов депутатка талапкер Марлен Маматалиев аны жеке пиарына пайдаланды деп эсептейт. Ал нааразычылыгын өзүнүн Твиттердеги баракчасына жазды. Буга чейин маалымат каражаттары Маматалиев блогердин коштоосунда Борбордогу этникалык комплекстердин биринде кечки тамакты ичип жаткан сүрөттөрүн жарыялаган. Депутат Марлен Маматалиев Илья Варламовго чыныгы меймандостук көрсөттү деген аталышта макала кыжырына тийген. Ибрагим Жунусов сакалы чапталган жасалма аксакалдан эмес, чыныгы карыялардан бат алса болмок. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Ибрагим Жунусов шайлоого катышуу үчүн кызматын убактылуу токтоткон. Мурунку элчинин үгүт иштери учурунда боз үйдүн ичинде отуруп аксакалдан бат алып жаткандагы сүрөт соц тармакта катуу талкууга түштү. Бул тууралуу соц тармактагы маалыматтарга шилтеме берип, Барометр билдирет. Ибрагим Жунусовго ак жол каалап, бата берип жаткан карыя менен түшкөн сүрөтү кызуу талкууга кабылды. Үгүт иштерин расмий ачылуу аземинде кыргыз боз үйүн тегип, ак чапанын жайкалта бата берип жаткан аксакал жасалма экен. Айылдарга барса чыныгы аталардын батасын алмак деген сындар айтылды. Ага утурлай эле КТРКнын мурдагы башкы директору Элим Карыпбеков да бул тууралуу билдирүү калтырды. Бул аксакалды эле эмне жамандап жатасыңар, жасалма деп. Азыр жасалма коомдо реалдуу аксакалды каяктан табасыңар? Жакшы эле аксакал, муруту, сакалы деле сапаттуу материалдардан жасалыптыр. Мен деген аяз аталардан кем калбайт. Ашы эле кетпесе. Бирок бир аз хамелеондураак аксакал окшойт. Бир карасаң Аяз ата, бир карасаң Гендальф, башка жагынан карасаң эле китайский кунг-фу чал деп билдирүү калтырды Карыпбеков. Бир айга аксакал ижарага берилет. Шайлоо бүткөнчө курамында чапталма сакал, чепкен, калпак жана ак бата бар деген комментарийлерди калтырууда соц тармактын колдонуучулары. Беле кетсек, элчи Ибрагим Жунусов Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайлоого барат. Цукерберг шайлоодон кийинки башаламандыктар жөнүндө эскертти. Facebook социалдык тармагынын башчысы Марк Цукерберг АКШда 3-ноябрда өтө турган президенттик шайлоодон соң өлкөдө башаламандыктар башталышы мүмкүн деген оюн билдирди. Тилекке каршы менин оюмча добуш берүү менен добуш берүүнүн жыйынтыгын жарыялоонун ортосунда башаламандык коркунучу чоң окшойт. Зордук зомбулукту азайтуу үчүн колубуздан келгендин баарын жасашыбыз керек деп ойлойм деп эскертти Цукерберг. Ошондой эле ал жалпыга маалымдоо каражаттарын Facebook менен биргеликте калкты добуштарды саноо бир нече күнгө, ал тургай бир нече жумага созулуп кетишине даярданууга чакырды. Эске салсак, АКШда президенттик шайлоо 3-ноябрга белгиленген. Республикалык партия учурдагы президент Дональд Трампты шайлайт. Ал эми демократтар экс-вице-президент Джо Байденди колдошот. Кыргызстандын чет өлкөдөн алган карызы 5 миллиард долларга жакындап калды. Кыргызстандын мамлекеттик карызынын көлөмү 4 миллиард 824 миллион долларга жетти. Муну улуттук валюта менен эсептегенде 270 миллиард 268 миллион сомду түзөт. Бул тууралуу финансы министрлиги билдирди. Карыздар боюнча соңку маалымат үстүбүздөгү жылдын 30-июлуна карата такталган. Чет өлкөдөн алынган каражат мамлекеттик насыянын 86,4%-ын түзүп, башкача айтканда 4 миллиард 169
миллион долларга жеткен. Ал эми ички карыздын суммасы 13,6%-ын ээлеп, 654,41 миллион доллар болгон. Ошондой эле 2020-жылдын январь-август айларында республикалык бюджеттен тышкы карызды төлөөгө 8 миллиард 852,1 миллион сом, ички карызга 11 миллиард 118,3 миллион сом бөлүнгөн. Ал ортодо Финансы министрлиги январдан август айына чейин мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруудан республикалык бюджетке 6,3 миллиард сом киреше түшүргөнүн кошумчалады. Беларустун борбору Минск шаарындагы биримдик маршы акциясына чогулгандардын саны 100 миңге жетти. Жалпыга маалымдоо каражаттары бул эс алуу күнүндөгү акциячылардын саны мурунку жумага жеткенин маалымдашты. Мындай марштар Беларустун борборунан башка шаарларында да өтүп жатат. Өлкөнүн ички иштер министрлиги борбор шаардагы чоң көчөлөр жабылганын билдирди. Ал эми акциячылар көз карандысыздык сарайына барышкан. Андан кийин адамдар кармалганын тууралуу маалыматтар айтылды. Беларусь республикасындагы мындай нааразылык акциялар ушул жылдын 9 августунда башталган. Баткендин Зардалы айылы электр энергиясы менен камсыздалат. 21 кылымда жашап жатып, эмгичекти электр энергиясы жок жашап келген Баткендин алыскы Зардалы айылына электр энергиясы жеткирилгени турат. Бул тууралуу Ош электр ишканасынын маалымат кызматы кабарлады. Жакында эле Улуттук энергия холдинг мекемесинин төрагасы Айтмамат Назаров жана Ош электр ишканасынын директору Артур Жусуев Зардалыга барып жеринен таанышып, айылдыктарга электр энергиясын жеткирүү тууралуу маселени талкуулашкан. Жыйынтыгында Ош электр ишканасы тарабынан 10 киловатт жогорку чуңалуудагы узундугу 10 чакырым болгон электр чубалгысын куруу маселеси негизги багыт катары каралган. Ошондой эле Зардалы айылында бардык үйгө 0,4 киловатт чубалгысы менен 2 даана көмөк чордону курулат. Мындан сырткары айылдан 4 чакырым алыс жайгашкан чек ара бөлүкчөсүнө бир көмөк чордону коюлуп, 0,4 киловатт чубалгы тартылат. Алар Ош электр ишканасы тарабынан толук электр энергиясы менен камсыздалат. Zoom аркылуу лекция окуп жаткан мугалим каза болду. Аргентинадагы окуя. Аргентинадагы Делла Эмпрес университет мугалими студенттерге онлайн лекция окуп жаткан жеринен каза болгон. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Окуя өткөн шаршемби күнү болду. 46 жаштагы Паула де Симони аттуу мугалим Zoom аркылуу лекция окуп жатып, деми кысыла баштаган. Көп өтпөй эле эс учун жоготуп, андан соң каза болуп калган. Маалыматка караганда, окутуучу кыйнала баштаганда студенттер тез жардам кызматын чакырууга аракет кылышкан. Бирок мугалим үйүнүн дарегин айта албай койгон. Макалада Паула де Симоне август айынын аягында Twitter баракчасына бир айдан бери өзүнүн коронавирустун белгилерин байкап жүргөнүн жазган. Аргентинада карантин 20 сентябрга чейин улантылат. Учурда өлкөдө 471.806 адамга вирус жуккан. Алардын ичинен 9.739 бейтап каза болгон. Бир күн иштеген депутаттар бир айдын айлыгын алабы? Дал ушул сюжет соц тармакта талкуу жаратты. Аталган сюжетти сиздерге сунуштайбыз. Андан соң ага карата айтылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Урматтуу депутаттар, каттоо жүрүп жатат. Каттоодон 72 депутат өттү. Өзүңүздөр көргөндөй кворум бар. Бүгүнкү жыйыныбызды биз баштасак. 6-чакырылыштын депутаттары Кыргыз парламентинин тарыхында эң көп сынга кабылган боюнча калчудай. Буга мисал айта берсең толтура. Айрым депутаттардын ишмердүүлүгү, жүрүштүрүшу эл арасында аңызга айланса, пандемиянын оор кырдаалында эл ишенип шайлагандар каникулга чыгып кетип, коомчулуктун нараазычылыгын ого бетер күчөттү. Жалпылап алганда парламенттин 5 жылы чыр-чатакка толуп, алардын ар бир кадамы күлкүлүү окуяларга бай болду. Аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Бул жолу жогорку кеңештагы бир жоругу менен элди таң калтырды. Мөөнөтү бүтөрүнө бир ай калган Кыргыз парламентинде бир эле учурда 7 депутаттын мандат алышы кызуу талкууланууда. Кызыгы бир күн жылуу креслодо отуруп калуу бактысына ээ болгондор жогорку кеңештин мөөнөтү бүткөнгө чейин айлык маяна ала беришеби деген суроо туулат. Себеби жаңы эле эс алуудан келген 6-чакырылыш бир күн иштеп кайрадан каникулга чыгып кетишти. Эми шайлоого агитация кылып кете берели деп. Андай болсо бир айлык ала турган айлык маяналарынан да токтотуш керек. Ошо менен бирге эле булардын жана урунган техникаларын, бардык жардамчыларын, мындайча айтканда жогорку кеңештин аппараты полностью токтош керек да. Бирок жогорку кеңештин басма сөз кызматы жаңы келгендер толук кандуу депутаттык ыйгарым укуктарга ээ экенин айтууда. Эми депутаттык эмеси келди да, анан кийин
эл менен иштөөгө тарап кетишпеди. Булар эми шайлоочулар менен иштеш керек болду, башка депутаттар. Айлык акы ошол мыйзам боюнча мыйзамда кандай каралган болсо ошондой да. Мен аны караган эмесмин, ала албай отуруп. Эгер иштеп аткан болсо алат да. Депутаттардын биринин артынан бири кетип жатканы айтпаса да түшүнүктүү. 5 жыл отурган ордун сактап калуу ниетинде кайра шайлоого кетип жатышат. Алардын ордуна келип бир күн депутат болгондор күбөлүк төш белги алып, эмгек китепчесине депутат болгон деп жаздырып коюш үчүн эле келишти дешет серепчилер. Кандай болсо дагы мен биографиямда болобу же жалпы эле парламенттин тарыхында болобу депутат болдум деген атка конуп, жеке таржымалында депутаттык удостоверениясы бар экендигин көрсөтө тургандай жакшы көрүнүш деп эсептейт да. Чындап келгенде мунун баардыгы албетте көпчүлүккө жакпайт. Ал эми 3-сентябрдагы жогорку кеңештин жыйыны эмнеси менен эсте калды дейсиз? Парламент төрагасы депутаттарды үйүнө кетиргиче шашкысы кетип, шайлоого 1 ай калганын, алдыдагы үгүт иштери күтүп жатканын эскертүү менен алек болгону коомчулуктун эсинде калды. Боло турган шайлоого карата жогорку кеңешке каршы болбосоңуздар, биз ошол 4-октябрда, сентябрдан 4-октябрга чейин эл менен жолугушууну чечип алсак, азыркы депутаттардын арасында көптөгөн талапкерлер бар, шайлоого катыша турган. Жыйынга 75 депутат катышып жатса дагы мыйзам одоно бузулуп жатканын айтып чыккан бир да жан болгон жок. Эл өкүлдөрү төраганын кемчиликтерин айта берип, мурдун балта кеспеген Жумабековдон жадашкан сыяктуу. Ал эми төрага буга чейин деле мындан катуу сындарга, шакабага кабылып келсе да, уялып калганын байкаган эмеспиз. 18 сентябрында Франкфурттун Майами шаарында кол коюлган. Эми 1 ай калды кете береличи деп шашкандары бул биринчиден мыйзамга да жатпайт, экинчиден адамкерчиликке да жатпайт, мындай бир жөнөкөй мамлекеттик кызматчынын этикасына да жатпайт. Мамлекеттик кызматта бул эми жогорку кеңеш мамлекеттик кызматтын эң жогорку органдарынын бири. Мамлекеттик кызматта иштеп отурган адам акыркы күнгө чейин иштеш керек. Биз реальный вопрос берип атабыз сиздерге. Сиздер бул жерге бизди кулакка тебип, лапшаны илип кете турган акыбалдан кетиңиздер. Сабаттуулугу жагынан алдына киши салдырбаган Жумабеков буга чейин дагы парламент жакпаса кете бергиле деп сүйлөй коюп, депутаттары менен кызыл чеке болгон жайы бар. Аны менен катар төраганын чабал иш алып барганын бир топ эл өкүлдөрү катуу эскертишкен болчу. Парламентте жакпайбы сиздерге? Эч ким кармаган жок сиздерди анда. Эч ким кармаган жок. Аны эмне кекетип сүйлөйсүздөр? Өзү айтпайлы дедик эле айттырып атасыз да. Сиз жакпасаңыз биз дагы кетпейбиз деп айтышыбыз керекпи? Сиз жакпасаңыз. Мына канча жерде айтылып атат, жазылып атат. Парламентти сылдың кылып атат спикер деп. Бул нерселердин баарын угуп атасыз. Биз бир жолу сөз айткан жокпуз. Көптөгөн маселелер чечтик. Жаңы мектептер салынды. Молдасан айылында мектептер салынып атат. Ошентип 7-чакырылышка жетинип үгүт иштеринде тоодой убадаларды берип, кайрадан депутат болобуз деп чамынгандардын сап башында Дастан Жумабеков да бар. Бирок Жумабеков мырза кайрадан жылуу креслого ээ болобу же жокпу элдин добушу чечет. Себеби бул жолку шайлоодо коомчулук 6-чакырылыштагыдай депутаттарды көргүсү келбегени айныгыс чындык. Айжигит Матраимов, Калысы Бактыбеков, 7-канал, жумалык үчүн. Ушулардын жомогун уккубузда көргүбүзда келбей калды. Тажаттыңар, жер жарылып түшүп кетсеңер гана 120 депутат сөрөйлөр. Шайлоодо акчага алданып бармакты тиштеп калбайлы элем. Шайлоо учурунда дос тууган болуп келип жаткандар эгер өтүп кетсе бизди таанып да койбойт. Иштебей деле алышат, калганы келбей да коюшат. Акча алгандан уялбайт дагы, кошумча акча сурашат, бети жок айбандар. Сиздер сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштыңыздар. Бул жана башка маалыматтар менен 7-каналдын YouTube, Facebook жана Instagramдагы баракчаларынан да кенен таанышсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом, саламатта болуңуздар.